Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр. Саясий жана социалдык маселелерди чалдырган күндүн темасы назарыңыздарда. Студияда мен Темирлан Сейитбек уулу. Биз сиздер менен бүгүн сөз кыла турган тема мамлекеттик ипотекада коррупциялык схемалар болуп жатабы деген тема. Буга себеп кече жакында эле Жогорку Кеңештин депутаты Эмил Жамбырчиев өз сөзүндө ипотекалык компанияда коррупциялык схема болуп жатат. Мен өзүңүздөргө документтерди дагы өткөрүп бере алам деген сөзү себеп болгон. Абдуллаевич, ГИК боюнча кичине сөз кылып калдым. Мисалы бүгүн мынакей, айтпайм, бир 20-30тан ашык иш чогулуп атабыз, бирок караганыбыз бир маселе болуп атпайбы? Анан колубуздан келсе, мүмкүн депутаттардан бир сунуштар берип туралы. Мына мен бүгүн как председатель кылып баштайын. ГИК деп айтып калдым, азыр эсиме келип калды. ГИКте бүгүнкү күндө 35 миңге жакын мамлекеттик кызматкерлер турат, очеретте да. Анын өзүнүн өкмөттөн атайын берилген токтомдору бар экен. Токтомдун негизинде кезекке туруп, анан убагында алышат экен. Эми 35 миң кызматкер качан алат эми ал белгисиз. Бирок эми ошонусу аз келгенсип, ичинен ГИКтин ичинен өзүнчө бир коррупцион өтө чоң элементтер бар да. Мен ал боюнча сизге мен өзүнчө кагаз түрүндө берем. Бирок ушу берердин астында бул жерге жетекчилерин чакырып туруп, отчетун алышыбыз керек да. Отчетуна суроолорубузду беришибиз керек. Мына эмкиге биздин урматтуу коллегаларым, депутаттарым дайындам койсун ГИК боюнча. Маалыматтарды жөнөкөй эле өздөрүнүн шайлоочуларына жана жөнөкөй карапайым элден алып койсо эле, бул жерден жетиштүү суроолор болот. Ал суроолорго мен толук ишенем, толук жооп бере алышпайт аларчы. Өзүнчө ичарадагы дабир кезек уюштуруп койгон да. Кааласа акча берсе, значит, кезек алдыга жылып кетет. 35 миңчи алдыңкы бир 10-чу номерде туруп калышы мүмкүн да. Анын баардыгы фактылар менен бар. Мен ал далилди бере алам да. Бирок бир киши муну көтөрсө, ал жакта билесиздер, ажыдардын баштары бар да. Бул биз үчүн, бир киши үчүн кыйыныраак болуп калат бул нерсени көтөрүш. Комитет менен барып туруп, палатага чыгарып туруп, бул көйгөйдү көтөрүп туруп иштеп койсок, бул чоң жетишкендиктер болот. ГИК деп мынакей бүгүнкү күндө айтып атпаймынбы? Кезекке туруш үчүн өзүнчө ичара татынакай өздөрүнүн коррупцион жолдору бар экен да. Ошол нерселер боюнча мынакей мен сунуш берип коеюн. Абдуллаевич, эмки комитетке, аппаратка берип коюңуз тапшырманы. Эмки комитетке ГИКте отчету менен келип туруп, бизге отчет берип коюшсун. Бул биринчи эле маселе. Ошондой эле ар бир депутат өзүнүн сунушун берип койсун дагы эмки комитетте Кудай буйрса бир маселе көтөрбөйлү күн тартибине. Жок дегенде 4 маселе көтөрүп коелу, ошондо мен ойлойм ишибиз жемиштүү болот деп. Рахмат. Биз бул канчалык деңгээлдеги чындыкка кошот, деги эле ипотека боюнча бүгүнкү күндөгү абал кандай болуп жатат, жарандарды үй менен камсыз кылуудагы ипотекалык компаниянын ишмердүүлүгү жөнүндө сөз кылалы деп ипотеканын мамлекеттик ипотекалык компаниянын адисин чакырганбыз. Таалай Омаров мырза, саламатсызбы? Студиябызга келгениңизге рахмат. Эң эле башында ошо эфирдин темасында жогоруда айтып өткөндөй эле, сиздердин ипотекалык компанияда кандай коррупциялык схема болот? Биздин ипотекалык компанияда эч кандай коррупциялык схемалар жок. Анткени бизде цифровизация процесстери өнүктүрүлгөн. 2020 жылдын 10 августунан бери бүт каттоолор электрондук түрдө болот. Демек, жарандар үйүнөн чыкпай эле, эч кандай бир кеңселерге барбайт, өзү телефондон же болбосо компьютер аркылуу электрондук карызды толтуруп коет. Жада калса эч кандай документ, справкалар кереги жок. Анткени биздин электрондук порталыбыз түздөн түз башка мамлекеттик органдардын базасы менен байланышкан түндүк системасы аркылуу. Мисалы, биз мамлекеттик каттоо кызматынан паспорттук маалыматты, үй бүлө жөнүндө маалыматты текшерүүгө мүмкүнчүлүгүбүз бар. Ал эми иш боюнча маалыматты социалдык фонд жана салык кызматынан текшеребиз. Бунун бардыгы автоматташтырылган системалар. Мисалы, ошондой эле ал жака жарандар, кандай десем, өзгөртүү киргизүүгө болбойт. Мисалы, эл өкүлү депутаттар эле ошончолук чоң трибунага чыгып, коррупциялык схема бар деп мындай айдан ачык өзү иликтеген өңүттө мындай айтып жатпайбы? Мындай айтканда, ишенимдүү айтып жатпайбы? Анан буга чейин сиздерде ошо УКМК менен, прокуратура менен, ички иштер министрлиги менен бир маселелер болбойбу? Буга чейин мамлекеттик ипотека 15-жылы декабрь айында иштеп баштаган. Ал ошол убакыттан бери эч кандай эч кимдер менен маселе болгон эмес. Биз ачык айкын иштейбиз. Эгерде кандайдыр бир нелер болсо, биз өзүбүз ошонун баарын териштирип, текшергенге даярбыз. Эгерде маалыматтар болсо, албетте баарын ачыкка чыгарабыз. Бирок бизде андай схемалар жок. Бүттүгү ачык айкын. Депутаттын жанагы документтерди өзүңүздөргө мындай
кат түрүндө өзүнчө жиберемдеби? Сиздердин жетекчиликке жиберди? Жана жетекчиңиздер буга кандай реакция кылды? Бүгүнкү күндө документтер боюнча келелер вроде. Бирок жетекчилигибиз кадимки реакциясы жакшы эле болду. Анткени биз баардыгыбыз эле билебиз, бизде эч кандай схемалар жок. Мисалы түшүндүрүп кетели, портал боюнча 39 000 жаран дегенич. Бул электрондук порталдын каттоо боюнча бөлүнгөн процесстер бар. Мисалы сөз каралды. Ошол жерден бир 30 000ден ашуун жаран бүгүнкү күндө кезекте турат деп айтты да. Анан чын эле канча кезекте турат бүгүнкү? Ошону айтып кетели. 39 000 жаран электрондук порталга каттоону баштаган. Бирок толук бүтүрө элек. Канча убакыттан бери бул, канча жылдан бери? 2015тен бериби же? 20-жыл портал ачылган. 20-жылдан бери 2 жылдын аралыгында 39 000 адам катталды. Каттоону баштады. Баштады. Бирок каттоону бүтө элек. Анын 12 300-ü каттоону толук бүтүргөн. Алардын баарына электрондук арыздары биз тараптан жактырылды. Кабыл алынды. Ошол эле 12 000 ичинен 4 000 жаран банктарга ипотека алууга кайрылды. Бүгүнкү күндө алардын иштери жүрүп жатат бүгүнкү күндө. Албетте, банкка кайрылган жарандардын иштери жүрүп жатат. Бүгүнкү күндө банктарда 540 жаран документ тапшырып, турак жай издеп үй алып атат. Андан кийин 3800-ü өзүнүн кезегин күтүп атат. Азыр ошондо жанагы 38 000, 39 000 эмес, 3800 гана адам күтүп атат. Жалпы портал, 39 000 жалпы порталдын ичиндеги жарандар. Ошондо депутат мындай айтканда бул жерден жаңылып калган, чынбы? Бираз көп эле. Маалымат толук эмес болуп калган. Бирок биз маалыматты толуктап эле берип атабыз. Ушул кезек боюнча маалымат биздин сайтта жайгашылган. Биздин сайтта жарандар кирип көрсө болот, канча киши банкка кайрылды, канчасы документ топтоп атат. Баары ачык. Баары ачык, албетте. Кимиси алды, кимиси алган жок, бүт маалымат ачык. Ошол эле кезек боюнча белгилеп кетели. Биздин кезек мисалы, то есть статичный эмес, динамичный кезек. Мисалы, жарандарга бир кезеги келгенде жаранга 20 күн берилет. 20 күндүн ичинде турак жай табып, документтерди топтоп, банкка тапшырыш керек. Эгер таппай калсачы? Эгерде үлгүрбөй калса, ал кайра жаңыдан кезекке тура берет. То есть үлгүрбөй калса, кезеги кайра айланып келе берет. Кезеги өтүп кетти деген болбойт. Кезеги башка бирөөгө берилип кетти деген болбойт. Өзү кайсыл убакта кааласа, кайра кезекке тура берет. Мисалы, биринчи жолу жетишпей калды, кандайдыр бир маселеси чыгып калып, экинчи жолу барып кезекке тура берсе болот. Балким экинчи жолу албайм деп калды, кайра үчүнчү жолу тура берсе болот. Кезеги эч ким тартып албайт, өзү кайсыл убакта барса, ошол убакта турат. Ал эми кезек кандай белгиленет? Кезек мамлекеттик турак жай программанын катышуучулары банкка барганда белгиленет. Банкка барганда банктын кызматкери биздин электрондук порталдан карайт. Бул жаранды эгерде арызы жактырылган болсо, гек тарабынан белгилеп коет. Банкка келди, кезекке турду, ипотекалык кредит алганга деп. Электрондук портал ошол келген убакыты менен, убакыты бизде күн эмес, даже күн, саат, минута, секундасына чейин белгиленет электрондук порталдын ичинде. Ошонун негизинде кезек түзүлөт. То есть демек, сайттан деле көрсө болот, ар бир жаран өзү ким канчада барган экен. Ошол кезектин убакыты банкка канчада кайрылганы SMS билдирүү аркылуу телефон номерине келет. Эгерде кандайдыр бир түшүнбөстүк болсо, телефонунда SMS-кеси бар. Ошондой эле порталда жеке кабинет болот, ар бир жарандын жеке кабинеттин ичинде маалымат болот. Сиз мынчада банкка кайрылдыңыз деп. Өзү бүт ачык болуп жазылганда. Мисалы, депутаттын ошо коррупциялык схема бар деген чын айтканда бул чоң бир доо коюу да. Чын айткандачы, эл өкүлүнүн айткандачы. Анан айрымдары эл өкүлүнүн айтканда жөн бар дегенде тараптар бар да, себеби эми ал эл өкүлү баарын текшерип туруп гана ошо эл астына алып чыгып айтты да депчи. Анан сиздердин айтып жатасыздар, бул бүт бардыгы мындай электрондук түрдө болгондуктан ал жерде эч кандай мүмкүн эмес, бул мүмкүн эмес деп жатасыздар. Ошондо депутат мамлекеттик ипотекалык компанияны каралып жатабы? Бул жөнүндө мен бул жөнүндө мындай суроолорго жооп бере албайм, анткени бул жөнүндө. То есть айтып атпайсызбы? Бүт бар бизде ачык айткан, прозрачно. Ооба, анысы баары прозрачно. Аны каралоодо андан башка эмне? Мен бул суроону өткөрүп койсок болот. Мүмкүн эмес, жооп бере албайсыз. Мен бул жакка жооп бере албайм. Жок, сиздер айтып атпайсыздар, биздин ишибиз ушунчалык. Мен биздин ишибизди айтып атабыз. Эми мындай каралоо деген, каралоо эмес дегенде буну уже биз аны айта албайбыз. Буну кандай десем,
Жетекчилик кандай кабыл алды? Жетекчилик кантип эле кабыл алды. Анткени мисалы мындай боло берет, мындай айтыла берет, жарандардын көбү маалымат жетпейт жарандаргачы. Бизде эң чоң көйгөйлөрдүн бири бул биздин электрондук сайттагы маалыматты көп жарандар карабайт. Вот бул биздин эмес. Ачып карабайт мындай. Бул өлкөдө эң чоң көйгөйлөрдүн бири. Маалыматты ачып карашпайт. Бизге мисалы консультация келет көп кишилерчи. Келип мен жокмун тизмеде, мен мындаймын. Анан биз сурайбыз, сиз электрондук порталга кирдиңиз беле? Жок, кирген жокмун дейт. Кээ бирөө ал эмне деп сурайт? Ал эмне деп сурайт. Ошондой да. Бирок билгендер кирип туруп карап маалымат торлап бүт билишет. Эң чоң бизде маселе. Эми баягы пайыз боюнча буга чейин баягы 2020-2019 жылдары алгандардын пайызы бир аз өйдөрөөк болуп, андан кийин жыл өткөн сайын пайыз төмөндөп атпайбы? Төмөндөп атасыздар го. Анан алар ошол боюнча калып калдык биз дегенде анча-мынча нааразычылыктарын бир социалдык тармактар айтып чыккан жайлар бар эле да. Буга кандай иштер? Бул боюнча белгилеп кетели. Биринчи мамлекеттик ипотекалык кредиттер 2016 жылы берилип баштаган. Ошондо пайыздык чендер 12, жылдык 12 жана 14 болчу. Баштапкы төмөнгө жараша. Бүгүнкү күндө мамлекеттик ипотекалык кредиттер бюджеттик мекеменин жаранда бюджеттик мекеменин кызматкерлерине жылдык 4% менен берилет. То есть демек эгерде байкасаңар 10%га төмөндөгөн ипотекалык кредиттер. Ошондой эле бул төмөндөтүү бир күндүн ичинде болгон жок. Bir жылдын ичинде болгон жок. Бул төмөндөтүү 16 жылдан бери болуп келатат. Биринчи төмөндөтүү 17 жылы болду. 2%га, анан кийин дагы 2%га ошентип бир жылдап 4%га жетиштик. Ошондой эле биз пайызды төмөндөткөн сайын мурдагы берилген кредиттердин да пайызын төмөндөтөбүз. Азыркы учурда экинчи программа иштеп атат, турак жай программасы. Ошондо бул баягы жарандардын арасында эле түшүнбөстүк бир болжогон сөздөр да чыңбы? Көбү түшүнбөстүк, ооба. Маалыматтын жетишсиздиги. Маалымат да. Бирок маалымат боюнча белгилеп кетели. Биз ошондой эле Facebook баракчабыз бар, Telegram каналдарыбыз бар. Ошондой эле бизде сайтта электрондуй почта бар, ар дайым жооп беребиз. Ошондой эле чат-ботторубуз бар, WhatsApp каналдары бар сайтта, ошо суроо менен кайрылгангачы. Мисалы суроо менен кайрылса, биз жооп бергенге даярбыз. Мындан сырткары аймактар, то есть бизде офис Бишкекте эле да, аймактарда ар бир райондук администрацияда, жана шаардын мэриясында бекитилген кызматкерлер бар. Ипотека боюнча консультацияга. Маалымат жеткиликтүү бүт эле жерде. Түшүнүктүү. Эми ушул мамлекеттик ипотеканы мындан баштайлы. Баарыбыз эле үйлүү болгубуз келет да, чын айтканда, туура. Бишкектен бир жакшы үй алгыбыз келет. Аны убакыттын өтүшү менен төлөп кое берсек бизге ыңгайлуу да, чын. Туура. Анан бир эле мамлекеттик кызматкерлер алып башка мындай кара жумушта иштегендерибиз, же болбосо бир жеке тараптардын колунда иштегендерибиз үй алууга мүмкүнчүлүк жок болот ошондо. Жок. Бүгүнкү же анын да жол жобосу барбы? Бардын жол жобосу бар. Бир белгилеп кетели. Мамлекеттик ипотека деп атат. Ошо азыр элде мындай болуп атат да, бир мамлекеттик кызматкер болсоң гана ала алат экенсиң деген түшүнүк болуп атат. Бул анан документ тапшыруу аракетин да кылбайт даже. Туура, ошондой бар. Маалымат маалыматты кандай десем, маалыматты көбү мындай дыккат окушпайт да. Мамлекеттик турак жай саясаты, мамлекеттик турак жай программаларын иштетүү аркылуу башталат. Мисалы, менин үйүм 2021-2026 бул турак жай программасы өлкөнүн бардык аймактарында иштейт. Ал эми ипотекалык кредиттөө бул программанын ичинде бир эле бөлүгү. То есть программа мындан сырткары ар кандай механизмдерди камтыйт. Программада курулуш иштери каралган өлкө боюнча, турак жай куруу боюнча. Программада ислам каржылоо принциптери боюнча үй камсыздоо каралган. Ошондой эле ижаралык турак жай механизми каралган. Банктын катышуусу жок, ГИКтен түздөн-түз турак жай берилет ал. Ошондой эле турак жай аманат контракттык турак жай аманаттык системаны ишке ашыруусу каралган. Биздин туунду компаниябыз бар, Акбосого деген. То есть бул жалпы чоң саясат. Бүгүнкү күндө бардык жарандардын кредит алууга мүмкүнчүлүгү бар. Токотерин айткандачы, мен эч жерде иштебейм. Бирок баягы өзүмдүн тиричилигимди бир курулуш иштери менен болобу, башка менен болобу, айына үйүмдү үй бүлөм баккандай жана дагы бир акча топтогондой каражат таба алам. Бирок эч жерде иштебейм. Кантип алсам болот?
Жок, сиз эгерде каражат таап атсаңыз, сиз бир жерде иштеп атасыз да. Жок, баягы жеке колдордо болуп, баягы чын айтканда биз көбүнчөсү курулушта же болбосо сот менен лицензиясы жок жактарда иштеп эмеспиз. Бул мындай. Ошол бизде негизги талаптар бар. Бул биринчиден иш стажы болуш керек. То есть сиз иштегениңизди мыйзамдуу түрдө далилдеш керек. Ооба. Эгерде иштегениңиз кандайдыр кандай жумуш болбосун, мыйзамдуу түрдө далилдеп берсеңиз, мен бул жакта иштеп атам деке. Айлыгы мынча. Ооба. Стажды карайбыз. Жалпы 2 жылдык стаж болуш керек сиздики. Же болбосо азыркы иштеп аткан жериңизде 1 жылдык. Ошону андан кийин сизде жубайыңызда 18 жашка элек балдарыңызда турак жай жок болуш керек. Кыргызстан аймагында. Менде жана жубайымда, жана балдарымда. Да, 18 жашка элек балдарыңызда турак жай жок болуш керек. Эгерде ушул талаптарга туура келсеңиз, жишиңиз бар, турак жайыңыз жок, сиз ипотекалык программага катышсаңыз болот, турак жай программага. Буга чейин мисалы баягы 2005-тен бери, 2000-жылдардан беричи кыргызстандыктардын баардыгынын мойнунда кредит деген маселе бар да. Ар бир жаранда, ар бир келинден баштап чоң атасына чейин баары кредитке малынып калганда, бул чын ачык айткандачы. Туурабы? Анан айрымдары убагында баягы бир аз тыйынды убактысын өткөрүп, баягы кредиттик системада черный список деген болот эмеспи? Ошого кирип калгандар кандай болот? Убагында ошол кезде. Бул мисалы мындай да. Кандай иштейт? Черный списокты деле мүмкүн болсо банкка кайрылып, кайра кредиттерди алып, убагында төлөп, черный списоктон деле чыкса болот. Анын жолдору бар. Мисалы, кайсыл банк же черный списокко киргизсе, ошол жакка барып кайрылса, черный списокко чыгыш керек деп жол жобосу айтып берет банк. Ошондой эле улуттук банк кайрылса болот, жол жобосун айтат. Черный списокко кирди деген бул эмес да, кандай десем. Трагедия эмес. Трагедия эмес. Адам деле анын деле амалы бар. Ошо ипотека алууда черный список сөзсүз түрдө эске алынатчы. Эске алынат. Бирок айтат, белгилеп кеткендей эле, аны да түздөсө болот черный списокты. Черный список бул деген кандай десем, бул орусча айткандай приговор эмес да. Аны түздөгү турган жолдору бар. Мисалы, кайрадан кредит алып көрсөтсө болот, туруктуу төлөйм деп ушундай. Ушундай ар кандай жолдор бар. Буну банктан жана улуттук банк аркылуу кайрылып чечсе болот да. Кайрылып караштырса болот. Эми могу каржылоо жагын алып карасак, акыркы бир 2020-жылдан бери алып карайлык, каржылоо жагында мамлекет тарабынан канча бюджет бөлүнөт? Каржылоо жагы жыл сайын көбөйүүдөбү же каржылоо жыл сайын көбөйүүдө. Тагыраагы көбүрөөк үйлүү болгонго мүмкүнчүлүгүбүз бар экен. Албетте, көбүрөөк үйлүү болгонго мүмкүнчүлүк бар. Ошондой эле бүгүнкү күндө турак жай программаларын ишке ашыруу үчүн бир эле мамлекеттик ипотекалык компания эмес, биздин дагы бир компаниябыз бар. Турак жай сактык аманаттык компания Ак Босого деген биздин туундуу компаниябыз. Ал жакта шарттары мындай, ал жакта айткандай тандоо талаптары жок. Мисалы, буда стаж болуш керек, үй жок болуш керек деген тандоо талаптары жок. Бирок ал жакта жарандар биринчи баштапкы төгүмдү чогултуш керек. Бир кандай мөөнөт, мисалы 1 жыл, 2 жыл баштапкы төгүмдөрүн чогулткондо ошол компанияга ошол компания жеңилдетилген пайыздар менен ипотекалык кредиттерди берет. Биздикиндей эле кылып узак мөөнөткө. Тагыраагы мен тапкан акчамды алып барып ошол жакка чогултам. Ай сайын сиз барасыз, сиз менен контракт түзүлөсүз. Сиз өзүңүз тандайсыз. Мен тандайм, айына 20 миңден бери төгүп турам. Ооба. Кийин сизге эсептеп берет. Сиз барып айтасыз, мен мисалы 1-2 жылдан кийин монда мынча суммага үй алгым келип атат деп. Анан сизге айтышат. Хорошо, ошонун мынчасын чогултасыз, кийинкисин биз беребиз деп келишим түзөсүздөр. Сиз ай сайын акча төгүп турасыз. Төгүп турганда сиздин убактыңыз келгенде сразу сизге ошон үчүн аманат деп атаган экенсиздер да? Аманат. Болгон ошо депозитный да. Плюс ал компания өкмөттүн компаниясы, улуттук банктын көзөмөлүндө ишенимдүү. Лицензиясы бар улуттук банктын. Биздин туундуу компаниябыз өкмөттүн компаниясы да. Ишке ашырса болот кыскасы. Албетте. Тура деле жанагы сиз айтып аткандай сөзсүз түрдө бир жерде иштей турганын далилдеген документ керекпи? Же баардык жарандар ачып көрсө болобу? Жок, белгилеп кетели, бизге программага катышуу үчүн документтер керек жок. Биз иштеп атса социалдык фонддон текшеребиз өзүбүз, же болбосо салык кызматынан. Эч кандай документ чогултуп, барып керек жок. Болгону иштеген жумушу мыйзам чегинде болсо, мыйзамдуу катталган болсо, биз өзүбүз эле баарын текшерип алабыз. Бизге справка, документ чогултуп керек жок. Бул да кандай десем, бюрократияны азайтат биринчиден. Экинчиден
адамдык фактор деп коет го, ошону да азайтат. болгону мен барып эле келишим түзөт экенмин да, паспортумду көтөрүп барып. Ак болсо го ошондой келишим түзөсүз. Калган документтерди өзүңүздөр тууралап аласыздар мындай. Электрондук порталдан текшеребиз. Түшүнүктүү. Урматтуу телекөрүүчүлөр, жогоруда мамлекеттик ипотека боюнча азын-аулак маалымат алдыңыздар. Эгерде сиздер дагы кандайдыр бир суроо сунуштар боло турган болсо, эгерде так ушул мамлекеттик ипотека боюнча бир маселеңиздер боло турган болсо, бизге кайрылсаңыздар болот, жооп алып бергенге даярбыз. Амандык. Чоң рахмат.